Жол бергиле, жол. Тарта албайсақ қаяққа жол алдайшы? Ең масқара жомоқ. Ең масқара жомоқ. Бийликтин абийирсиздиги. Атахан Мадумарттын эмесин карады. Биз жактоочулар биринчи соттук кароодо жанагы, то есть доказательства недопустимым деп признать кеткиле деген сот отказал первой инстанция. Закон боюнча аны экинчи инстанцияга абзалат этсе болот. Бүгүн экинчи инстанция карады, но однако булар калтырып салды. Ошол эле Мадумаров алган квитанция $50,000 бергенбиз деп атат. Ал копияда окулбайт. Ал ишке тиркелбеш керек закон боюнчачы. Однако бул соттук коллега ошону карап салды. Как бы законный деп коюшту да. Мындай караганда ал законный. Кийин приговор чыгарганда аны эсепке албайт да. Сот албаш керек аны. Кытте теге 15-жылкы кичинекей приходный концерт ордерде азыр ишке тиркеп алып ошо акча алган деген маанини коюп атышат да. Анан бир маселе, экинчи маселе жанагы депутаттар только злоупотребление служебным положением деген статья менен макулдук беришкен. Однако тергөө органдары госизмена деп чыккынчылыкты коюп алып анан азыр ошону тергөө атат. Туура эмес да негизичи. Канчасы чейин камакта калып, жана өзү алып келиндиби? Бүгүн камакта калды же калбаган каралган жок. Жанагы эмен доказательство исключение кылгыла деген мааниде каралган да. Ошол эле ушундай болду бүгүн. Өзү алып келдиби бүгүн? Өзү алып келди, өзү укту, өзү дагы айтты. Жактоочуларды колдойбуз деди. Жактоочуларды колдойбуз деди. Ошо менен соттук коллегия баары закондуу деп чечип койду. Биз билебиз, законсуз болду. Мыйзамга жатпайт да. Ошол эле депутаттар мыйзамды жазгандан кийин мыйзам аткарылыш керек да. Ошол эле сотко аткарыш керек, ошол эле отурган прокурор аткарыш керек. Мындай аткарылган жок. Мыйзам бузулган бойдон кетип баратат. Анан эмне болуп бүтөт? Биз эми аны айта албайбыз. Азыр кайра Первомайский сотто. Азыр кайра Первомайскийге барат, анан ишти карап баштайт. Анан биз ошол жерден кайра эле көтөрөбүз ошол эле маселени. Тетиги копиялы жарабайт. Ал иште ошол копия менен Мадумаровду силер соттой албайсыңар. Алып келгиле оригиналды. Ким берди? Ким алды акчаны? Ошонун баарын далилдеш керек да. Анан здоровьеси өтө начар болуп атат. Себеби дегенде 95ке түшүп кетип атат дейт. Тияка скорыйды ана больницадан алып барып тияка жаткызып коёду кайра. Алда туура эмес, ооруп аткан кишини тийбеш керек. Бизде адамдын ден соолугу эң жогору туруш керек да. Эч бир баасыз. Адамдын өмүрү өзү баасыз. А ден соолугу тоже баасыз да. Поэтому аны алып барып кайра жаткызган тоже туура эмес. Мына өткөндө деле силер билесиңер, Кыдыкбаев беле, политологчу. Политолог ошо төгөмөдөн СИЗОдон каза болуп калбадыбы? Казакбаев. Соолугуна ким жооп берет? Казакбаев. Анан эми Жоопкерчилик ким алат мени? жоопкерчиликти ошо ким камалса, ким тергөөчү, ошол прокурор, ошол соттор жооп берет. Потому что адамдын ден соолугу деген. Сам он сегодня говорил по своей здоровью, жаловался, нет? Айтты бизге 95ке түшүп кетип атат дейт. Скачет дейт давление, өйдө болду болуп. Анан опасно да андай ден соолук менен кармаганга болбойт. Иштин жабык каралышы боюнча эмнелерди айтып атсак, эмне үчүн жабык каралып атат? Жабык деген ал секретный деп атат да. Биз деле айттык, ал секретный иш ошон үчүн карап атат. Берине деп коюлуп атпайбы? Эгерде 15-жылы жанагы Чыңгыз деген мырза $5,000, $50,000 бергенин дейт. Аны көрбөсө, учурашпаса, эгерде ошол бергени чын болсо, мына берген, мына жерде турат деп доказать этпейби? Эмне үчүн жабык эшик аркасында кылышат? Биз туугандары ден соолугуна аябай кыжалаттабыз. Урматтуу деп айта берейин. Соттор адилеттүү деп биз силерге кайрылабыз, бирок кайрылган менен майнап чыкпай атса эмне кылышыбыз керек? Биз каяка барышыбыз керек? Ооруп аткан жеринен 10 күнгө лечение алдырбай туруп кайрылып местасына алып барып жаткырып койдуңар. Бул деген итчилик. Могул Иерусалимде болуп аткан жөөттөрдөн да качып кеттиңер го, мыкач болуп калдыңар го. Соттор жооп берет дейт, ден соолугуна кантип жооп берет? Ден соолугу кеткенден кийин кантип жооп берет? Артында балдар ыйлап отурат, туугандар ыйлап отурат. Булардын могу келген элдердин баардыгынын убактылары кетип атат, ден соолуктары кетип атат. Ким жооп берет десе, сот. Кантип жооп берет сот? Жооп берсин. Эгерде ошончолук мыкачылык менен
билбейм, любой өлкөгө барып ушундай эмнени көрсөтсөңөр, бул деген итчилик болот. Итчилик болот. Сот деген бизде муну соттордон эмес, Кудайдын алдынан корккула. Прокурорлор дагы ошол кайра бир кагаздап чыгып окуп коюп атат, калтырып коюп атат. Тамакты убагында киргизбейт. Кеч алып келет, ыстык барбайт. Билет şu кант диабети менен жабыркайт. Жүрөктө стимулятор бар. Бир барып туруп жүрөгүнө операция кылдыртып туруп эртеси жумушка чыгып кеткен адамдар деле болгон, көрүп атабыз аларды. Бирок муну көрүп атпайсыңар, буга чейин коюлган ал стимуляторчу. Калп эле оорумуш болот, калп эле мынтет деген докансалар оозуңарды тыйып отургула. Башыңарга түшүп кала электе. Бул деген адамдын өмүрү. Канча жаш балдар жатат, балдары ыйлап, жаш балдары ыйлап үйүндө отурат. Ошол балдардын көз жашынан корккула, ата-энесинин көз жашынан корккула. Кыргызстан коркунучтуу эле болуп калды. Каяка барабыз биз? Келечекте кимге тапшырабыз? Ким сүйлөсө апарып туруп эртеси кечирим сурап, аябай кыйнап туруп, же эмесе 2 айга камакка отургузулду дейт. Бул кайсы өлкөдө бар мындай нерсе? Жыргап атабыз, мынтип атабыз. Жыргаган жокпуз биз. Биз ден соолугунан өтө туугандары оштон бери келишип атат. Ар бир сотко келишет. Бул деген кандайдыр бир адамдын укугун тебелөө болуп эсептелет. Ошону мен соттордон суранып кетем. Суранбайм, мен талап кылам. Ден соолугуна карап коюшсун, чыгарып коюшсун. Качса качып кете турган, бийликти алса ала турган, бизнестерди уюштуруп кое турган эле жерлерде иштеген ал киши. Ошондой эле болуп жүргөн жерлерде болгон, Кудайдан корккондугу үчүн, ак болгондугу үчүн ошондой кыйналып, ушул элимди көтөрөйүн, жеримди көтөрөйүн, сабаттуулугун жоёюн деген мезгилде өзүбүздүн сабатыбызды жоёбуз деп аткан адамды тебелеп тепсегени бул өтө өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү.